Туғандар, Алла Таала бұл аламдың қожойыны, аламдың жаратушысы, аламды жоқтан бар қылған, үлгісіз жаратқан, асманды асмансыз, күнді күнсіз, айды айсыз, жылдыздарды жылдызсыз, тоолорду тоосуз, бейишти дагы, дозокту дагы, периштелерди да, инсанды дагы, жинди дагы, айвандарды дагы бардыгын жаратуучу өзү, ал жалгыз. Жаратууда эч кимге муктаж болгон эмес, болбойт дагы. Аллаху халику кулли шей, ар бир нерсенин жаратуучусу. Бул аламды Алла Таала сиздерге, биздерге, инсан үчүн жараткан. Халакту дуния ли ажликум ва халактукум ли ажли. Мен дүниені, жер асман, бардык көрүнүп турган нерселердин бардыгын силердин пайдалансын, зарылчылыгыңарды, максатыңарды, рахатыңар үчүн деп жараттым. Силерди өзүм үчүн жараттым дейт. Адам баласы, Алла Таала айтат: "Валакад каррамна бани Адам." Biz adam balasına sый урмат бердик. Адам баласына акыл берди Алла Таалам. Илим берди. Жаратканды тааныйып экен. Эмнеден жаралганын эстейип экен. Кантип жаралганын, качан жаралганын, ким жаратканын, эмне үчүн жараткан деген суроону ойлоноб экен. Деп Алла Субханаху ва Таала бизди жаратты. Сизге бизге чейин бу дүйнөгө миллиард адам келип кеткен. Азыр сиз биз эле эмеспиз. Кыргызстан көп болсо бир 7 миллиондурбуз. Ада жердин үстүндө 8 миллиард адам. Булго мыналы 50 жылдын тегерегинде. Буга чейин канча кылымдар өттү. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам эң акыркы пайгамбар. Ибрахим пайгамбардын келип кеткенине эле бир болжолду 5000 жыл. Андан аркысы канча дагы. Алла Субханаху ва Таала адамдарды жаратып, дүйнөгө өмүр берип, акыл берип, мүмкүнчүлүк берип, учурунда келгенде ажалды берип алып кетет. Ушул күнгө чейин канча адамдарды жаратты Алла Таала. Кимисин бактылуу кылса, динде бактылуу кылган. Кимисин бактысыз кылса, динде бактысыз кылган. Ушунча миллиарддардын арасында. Дин деген мурунку биздин мээбизге динсиздер, чорный опиум деп коюп, киргизип коюп, андай эмес ал. Дин Алланын мыйзамы. Алла Тааланын инсанга берген, тартуулаган, чызып берген жолу, жашоону туура өткөргөндүн, таза өткөргөндүн жолу. Алла Субханаху ва Таала мындай сиздерге, биздерге, Адам алейхиссалам, Адам атабыздан бери акыркы пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам келди. Пайгамбарыбыз келип, элге эмнени айтты? Элге эмнени алып келди? Элге эмнени үйрөттү? Адамзатка эмне тартуулады? Алла Таала пайгамбарыбызды айтат: "Ва арсалнака илля рахмата лил аламин." Биз сени бүткүл ааламга райым кылып жиберип атабыз. Адамзатка бардагы райымдуу жашоону үйрөт. Бири-бирине райымдуу жашасын. Бири-бирине зулумдук кылбай, бири-биринин акысын жебей, бири-бирин тебелебей, бири-бирин кордобой, бири-биринин канын төкпөй, бири-биринин зордук зомбулабай, бири-бирине райымдуу болуп, зулумдук кылбай жашасын, кан төкпөй жашасын, малын, мүлкүн тартып албай жашасын, абирине, намызына, аброюна кол салбай жашасын. Мынакей адамдай жашасын деп, айвандай жашабасын деп, шайтандап кетпесин деп, инсандын рамкасынан чыкпасын деп, пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламды акыркы пайгамбар кылып, үлгү кылып, өрнөк кылып, мисал кылып, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга Алла Таалам гайыптан кабарларды берип, толук Куранды түшүрдү. 23 жылда түштү Куран. Бир гана ушу китеп Куран кыямат күнгө чейин калган Алланын мужизасы. Башка эч мужиза калган жок. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам келди, адамдарды караңгылыктардан жарыктыкка чыгарыш үчүн келди. Эмненин караңгылыгынан? Надандыктын караңгылыгынан, гаплеттин караңгылыгынан, зулумдун караңгылыгынан, адамгерчиликсиздин караңгылыгынан чыгарып жарыктыкка, имандын жарыгына, таухиддин жарыгына, ибадаттын жарыгына, илимдин жарыгына,
Allah'ını estep, Allah'a şükür kılıp, adamgerçilik, bağlılıkların jarıktığına çıkarış üçün gelген. Hurmatlı ağay Müslüman bir tuğandar, Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam de Allah Teala jaşoonu baktılуу kanday jaşaş gerek, oşonu үйrөtүү üçün jibergen. Adam balası her bir adam baktılуу bolgondu kalaydı eken. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam her bir adamga kul bolsa dagı, az jaşasa dagı, ooruluu bolsa dagı, kara bolsa dagı, öňüne karabay, ulutuna karabay, urusuna karabay, sotsialдык awalına karabay, zamanına karabay, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her bir adam baktılуу oturgan jol alıp kelgen. Özü Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam bu dünyaya geldi, bütkül adamzatты kutkarуу üçün geldi. Emneden, şeytandın azgırularından kutkarуу üçün, dünyanın baktısızlığından, ahirettin korduğundan, dozoktun azabından, Allah'ın aldında şermendeçiliğinden kutkarуу üçün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Neni alıp geldi sizlerge, bizlerge? En birinci alıp gelgen şu oldu. Ya yuhannas, kulu la ilahe illallah, tuflihu. Ey adamlar, sizler bir Allah'ını tanı kıla. Alamның kojoyunu жалгыз деп belgile. Jaratuvчусу жалгыз, başkaruuчусу жалгыз, көзөмөлдөөчүсү жалгыз. Şu alamды жүргүзүп aткан жалгыз деп ишенгиле. Жалгыз ошо гана жаратты, şerigi жок. Эгерде эки кудай болгондо аламда, алам качан талкаранып кетмек. Лау кана фихима алихатун иллаллах лафасадата. Эгерде Алладан башка кудайлар болгондо, алам талканып кетмек, жер асман талканам. Эмне үчүн? Бирөөсү bir кудай мен жашоо берем десе, бирөөсү мен өлүм берем дейт. Бирөөсү мен уул берем десе, бирөө мен кыз берем дейт. Бирөө күндү чыгарам десе, мен күндү батырам дейт. Бирөө жамгыр жадырам десе, мен жамгыр жадырбайм дейт. Тополоң болмок. Бул алам жер асмандын системасы бузулбай, айланып тегеренип аткан карап туруп, ушул Алладан башка илах, кудайлар жок экенин далили токун. Кандай болбосун, Алла субханаху ва таала сиздерге мынакей Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamды Kur'an'dı verdi. Kur'an Allah'ın kitabı. Kur'an periştenin söz emes. Peygamberimizin tokuması emes, çıkarması emes. İnsan cinlerdi söz emes. Kur'an Allah subhanahu wa ta'ala verdi. Jüröktörді тазалаш üçün. Hakikatты tauş üçün. Kim hakikatты izlese Kur'an'a gayrılsın. Baktırılıkты izlese Kur'an'a gayrılsın. Kur'an-ı Kerim özgörülbeyt. Peygamberimiz orada kanday түшкөн, kıyamat күнгө чейин Allah men bunu özüm saktayın dep koygan. Hiç kanday burmalanbayt, hiç kanday özgörülbeyt. Kıyamat күнгө чейин Allah'ın mizamı, hakikati, Kur'an-ı Kerim'deki bardık okuyalar çın, bardık ökümдөр adilettүү jaratkan Allah sizlerge bizlerge jön ele jaratıp kaalagандай жашай бергиле. Sizler erkinsiңер, azatsыңар, эмнени кылсаңар кылгыла, эмнени сүйлөсөңөр сүйлөгүлө деп. Андай кылган жок. Бизге чектөөлөрдү койду. Чек бар. Bunun огородун өтпө. Bunun огороду бар, чеги бар, өтпө буга. Bunun огородун өтпө. Мына жерге чейин чегиң бар. Сүйлөгөндүн да чеги бар. Күлкүнүн да чеги бар. Кайгынын дагы чеги бар. Жегендин да чеги бар. Акча тапканда чеги бар. Ар бир нерсенин чеги бар. Dinimiz çeklerdi aytış üçün. Elhamdülillah universaldı din. Soda kılıp atıp beyişke giresin. Ata-eneni sıylap atıp beyişke giresin. Elge hizmet kılıp atıp beyişke giresin. Kur'an okup atıp beyişke giresin. Übüle balaçakan adaldan bağıp atıp beyişke giresin. Elhamdülillah Allah subhanahu wa ta'ala jaşoonun bardı tarmağın. Hiçbir nersesin kaltırgan emes. Tuğra jolun görsetken. Su talaşpağıla tuğra jolu mınday. Dıykançılar topolon kılbağıla tuğra jolu mınday. Sodanın tuğra jolu mınday. Ökümettün başkaruunun tuğra jolu mınday. Üybülönkü mınday. Murastıkı mınday. Eş nerseni kaltırgan jok. Töröldüğü mınanday kütüp algıla. Näristeni uzatasыңар markumdu. Jolu mınday. Elhamdülillah İslam dinimiz toluk din. İnne dine indallahil İslam. Allah'ın aldığında çınığı din İslam din. Ve ma yebtagi gayrel İslami dine fele yuqbele minhu. Ve huve fil ahireti minel khasirin. Kim Allah'dan dininden başka dindi izley turgan bolsa, anda hiç kaçan kabul bolboyt. Jana al ziyan tartuvchilardan bolat. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'i düşürüp
akırkı ayattарынын biri. Peygamberimiz dünyadan ötkөнгө чейин bir 3 ay aldın. Düşkön uşul ayat. El-yevm akmaltu lakum dinakum ve atmamtu aleykum ni'mati ve raditu lakumul İslam'a dina. Bugün men sizlerden el-yevm akmaltu lakum dinakum. Allah Taala aytat, Arafa günü, Arafa toosunda çürgön. Sizlerge diniňerdi men toluk kılıp berdim. Allah aytat. Diniňerdi toluk kılıp berdim. Kemçildiksiz. Bardyk surooňorgo жооп берет. Bizim dinimiz tazalık boyunca жооп берет. Adiletlilik boyunca жооп берет. Geçirimlilik boyunca жооп берет. Şükür boyunca жооп берет. Sahur boyunca жооп берет. Kişpeyildik boyunca murunku paygambarlar beyiş kanday, dozok kanday, emneden jaralып, kantip jaraldık, emni üçün jaraldık, biz emne kütüp atat, kaysı amalga, kaysı sıylık berilet, kaysı amalga kanday jaza berilet. Bizim dinimiz toluk. Ve atmamtu aleykum ni'mati, sizlerge nimetimde da toluk kılıp berdim deydi. Ve raditu lakumul İslam'a dina, sizlerge men İslam dinde ıra gördüm. Men sizlerge İslam dinde razıçılığımdı İslam'a koydum. Kim İslam dinde yaşasa men andan razımın degen. İslam tınçlıktın dini. İslam dini akırkı, tazalıktın dini. Adam balasının şuna rahimdikli gelgen, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rahimdu dil alıp gelgen. Dinimizde en birinci işenimler tuğandar. İşenimler. Birinci işenimler. Al işenim kanday dese Allah'a bolgan işenim. Periştelerine bolgan işenim. Allah'ın düşürgen kitaplarına jibergen paygambarlarına. Taqdırın jakşılığına, jamandığına. Ölgönden keyin tirilүү, Allah'ın aldında toru esep kitap berүүgө. Tarazaga tartılat, tübölütü 5 je dozoktun çeşimi çıgat. Buga işenim. Uşul işenim İslam dini en birinci tüp tamırı, fundament işenim. Bizin işenimiz tora olsun Allah Teala'ga. Allah menin yaşoom Allah'ın kolunda. Ölümüm Allah'ın kolunda. Beyişim Allah'ın kolunda. Irıskım Allah'ın kolunda. Akılım Allah'ın kolunda. Canım Allah'ın kolunda. Yüreğimde sokkonu Allah'ın kalosunda. Kança jolu sogot, kança bu bardığı eseptelgen. Kança ırıskı ceviz, bardığı çeçilgen. Tuğandar Allah subhanahu wa ta'ala sizge kança persent beret, çeçip koygonan. Sizge kança ırıskı beret, çeçip koygonan. Sizin yüreğiniz kança jol sogot, çeçip koygonan. Bir aşıkça sokmaydı. Bir dan aşıkça ötmeydi. Allah subhanahu wa ta'ala'nın çenemi. Gün öz uağına çık otat, öz uağına batatat. Alamdı çenep koygon, biri-birine kagışpay turganda akıl. Bardığı mına keşo. Alamdağı mizanda. Meykindikte öz oğu menen, özünün жүрüşü menen ketetat. Jaratkan Allah subhanahu wa ta'ala sizdi bizi da jarattı. Emi esten çıgarıp ayle. Ne üçün jarattı? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ İbadat için. Moynumuzda ibadat. Allah'a kulçulduk kılayla. Akıl verdi. Jaratkan Allah'ını tanıp, jaratkan Allah subhanahu wa ta'ala'nın jaratıp koygondan tura paydalanayla. Suusundan tura paydalanayla. Jemişlerinden, ırıskısından, nerselerinden tura paydalanayla. Allah Teala tura paydalangıla dep jarattı bizge. Oşo kezde nimet berүүчү Allah'ın esten çıgarıp ağla. Gün sayın jaşoo жаңыдан berilet. Irıskı жаңыдан berilet. Yürektün sokkonu жаңыдан berilet. Akıl жаңыдан berilet. Amandık жаңыдан berilet. 360 muun müçe var adamdın denesinde. Жаңыдан berilip turat. Her birine Allah Teala'ga şükür kılış gerek. Oşun için Allah Teala ibadatlardan en abzeli namazdı verdi tuğanlar. Namaz bu ibadatlardan en abzeli. Allah'a sıyınının jolunun en toluğu, periştelerden ibadatlarının jıynağı, jürökö beypildik alıp kele turgan, Allah'a arız muğun kılıp, suray turgan, jakşılığındağı, jamandığынан pana tiley turgan, Allah'ın jardamını düşürö turgan, günölerden saktana turgan, aybirsizlikti taştay turgan, beyiştin açkıçı, baktılılıktın, joldun, bardık jakşılıktın açkıçı, kabırdın nuru, ahiretteki en birinci esep kitap bola turgan namaz dep koygon. Namazды men естеш üçün turguzgıla. Aqimus salata li zikri. Müslümanlar, Müslüman degende namazды düşünöt. Namaz degende Müslümanды düşünöt. 5 vakt namazды biz hiç kaçan taştabaylı. Keremettü Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'inde namazga bekimdük boyunca Aqimus salat
Namazды тұрғызғыла, оқып тұрғыла. Қанша жол оқуйбуз, қачан оқуйбуз? Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жол жоғысын берді. Саллу кама раайтумуни усалли. Мен қандай намаз оқысам, сілер мені көріп тұрып, қаныңардай намаз оқуғыла деп. Біз намазымыз бары сақталған. Бірінші жақшы тазаланып алғыла дейді. Денеңерді тазалағыла, киіміңерді тазалағыла, оқи тұрған жайларыңар тазалағыла. Алла Тағаланың үйі бүткіл аламдың бору ең бірінші құрылған үй, береке жана хидаят үшін. Кааба, Қыбыла, Байтулла, Мекке ошол жақты қарағыла. Өзінің уақытысы бар, уақытыменен оқуғыла. Бұл намаз Алла Субханаху ва Тағала пайғамбарымызды Миражға алып шыққанда белек қатары берген сіздерге, біздерге. Намазды таштабайлы. Намаз бізді таштабайды. Намазға мейнет қылайлы. Намаз біздің жашауымызды арамды қуып шығады. Бірақ намазды көңіл бұрып, құнт қойып, намазға мани беріп, емнені сөйлеп атам, емнені айтып атам, жүректен ынанып, жаратқан Алла Тағалаға құлшылдықты көрсетіп, жаратқан Алла Субханаху ва Тағаладан, мынаке Алла Тағала, сенің құлыңмын, сен құлшылдық үшін жаратқансың, мен мұқтажмын, сен мұқтаж емессің. Я Алла деп, ошоңчо намаз оқып, альхамдулилля, Аллаху акбар деп, жақсы ниет қылып намаз оқып атабыз. 5 уақыт намаз фарыз туғандар, таштабайлы. Мечіт эмне үчүн салынды? Орозо үчүн эмес бул. Зекет бериш үчүн эмес, ажылык үчүн эмес, намаз үчүн. Мечит намазга өтө көңүл бурулган. Башка өкүмдөргө караганда мечит салынсын, минбары, михрабы, имам дайындалсын, саптар чечилсин, азан айтылынсын, элдин бардыгын топтосун, чогуу анан намаз окусун. Карачы, намазга канча маани берген. Мечиттин канча адеби айтылынган. Мечитке киргенде оң бутуңар менен киргиле. Мечитке кире турган болсоңор жакшынакка жуунуп тазаланып келгиле. Эгерде пияз, чеснок жесеңер келбей тургула, жыты кетсин. Периштелердин чөйрөсү, Алланын үйү, ар бир таква адамдын үйү бул мечит. Мечит адамды арулай турган, тазалай турган, Алла менен байланыштыра турган, рухани жан дүйнөнүн текеберликти, көр албастыкты, кара ниеттик, эки жүздүүлүктү бардыгын жок кыла турган, альхамдулилля мечит мынакей тургандар. Ошон үчүн иншалла келиңиздер, биз мечитибизди гарип кылбайлы, кор кылбайлы. Азан айтылганда жумушту, үйдөгү ишти, уйкуну, рахатты кичине кое туруп, мечитке келип Алланын чакырыгы деп намаз окуп, андан кийин альхамдулилля кайра уланта берели бар. Эч ким койдогон жок. Ушул жерде калып кал деген жери жок. Бирок Алла Субханаху ва Таала өзүнүн үйүнө чакырып атканда, Аллаху акбар, Алла улуу сен кылып аткан ишиңден. Уйкуңдан да бардыгынан. Хайал ас-сала, келгиле намазга. Алла Таала бизге бериш үчүн чакырып атат. Хайал ал-фалах, кутулууну каалайсыңбы? Кутулууну каалайсыңбы дүйнө ахиреттин бактысыздыгынан? Ийгиликти каалайсыңбы? Бакытты каалайсыңбы? Кел мечитке. Жараткан Алла Субханаху ва Тааlanın азаны, бул Алланын чакырыгы. Ашаду ла илаха иллаллах. Алладан башка Алланын кожоюну жок, жаратуучусу жок. Мактоо ошого, ибадат ошого. Ашаду анна Мухаммадан Расулуллах. Алланын райымы болуп келген адамзаттын мырзасы. Адамзаттын мырзасы, адамзаттын эң акылдуусу Мухаммаdur Расулуллах. Эң билимдүүсү Мухаммаdur Расулуллах. Эң данышманы Мухаммаdur Расулуллах. Эң баатыры Мухаммаdur Расулуллах. Эң берешени Мухаммаdur Расулуллах. Эң чырайлуу сулуусу Мухаммаdur Расулуллах. Калай калктын эң ыйыгы, жараткан Алла Субханаху ва Тааlanın эң сүйкүмдүүсү Мухаммаdur Расулуллах. Пайгамбарыбыздын жолуна келиңиз деди. Мынакей чакырып атат. Намазга чакырып атат. Намаз bizde оңдош үчүн. Инна салатан ханил фахшай вал мункар. Намаз абирсиз иштерден токтотот. Кылмыштуулуктун бардыгынан токтотот. Күнөөлөрдүн бардыгынан токтотот. Качан? Биз 5 убакыт намазды баштайлы да. Биз келейли да. 5 убакыт намазды жамаат менен жумага келгенде келейли. Жума кандай фарыз, пешим ошондой эле фарыз. Кээ бир учурларда жума фарыз болбой калат. Бирок пешимдин фарызы ошойдон калат дагы эле. Күчтүүлүгүн көрүңүз. Сапарга чыктыңыз, жума сизге парыз эмес. Жумазга парыз эмесми сен? Ооруп калдыңыз, келе албайсыз жумага. Жума келе, бирок пешим мойнуңузда турат, отуруп алып окуң. Аялдарга жума парыз эмес. Бирок аларга пешим фарыз, алар окушат.
Құлдарға жұма фарыз емес, келіп оқыса жақсы мейлі, бірақ тияқтан оқышатам. Туғандар, мұна ке. Бірақ жұмаға алхамдулилля келіп отауыз. Жұма иншалла біздің майрамымыздағы, ибадатымыздағы, Алланың ұлы күні, бейіште бір де күн жоқ жұмадан башқа. Ошон үчүн иншалла 5 вакыт намазга бекем болойлу. Алхамдулилля, Алла Тааланы тааный турган. Өзү бул дүйнө тугандар укук дүйнөсү. Дүйнөгө келгенден кийин биздин жоопкерчиликти пайгамбарлар айткан. Сиз эмне кылышыңыз керек? Ошону айткан. Алланын акысын бериңиз. Пайгамбарыбыздын акысын бериңиз. Ата-эненин акысын бериңиз. Аялыңыздын акысын бериңиз. Бала чаканын акысын бериңиз. Бир туугандардын, кошуналардын акысын бериңиз. Улуулардын, кичүүлөрдүн акысын бериңиз. Мусапырлардын, жетимдердин акысын бериңиз. Карызга баткандардын акысын бериңиз. Ай туган, ооруп калгандардын акысын бериңиз. Акысын бериңиз, акысын бериңиз. Тирүүлөрдүн акысын бериңиз. Өлүп калгандардын акысын бериңиз. Акысын бериңиз. Жаныбарлардын акысын бериңиз. Инсандардын, айвандардын акысын бериңиз. Бу дүйнө укук бере турган дүйнө. Бир дагы амал да Алла Таалам бекер койгон эмес. Ар бир амалга соопту дайындаган. Ар бир амалга сооп. Ар бир сөзгө сооп берилет. Ар бир караганыңызга, ар бир жакшы ниетиңизге, ар бир жакшы кадамыңызга, ар бир жакшы ишиңизге, ар бир жакшы амалыңызга бардыгын Алла Таалам бекер койгон эмес. Бардыгына өзүнө жараша соопторду дайындаган. Ошон үчүн иншалла бизге илим керек. Пайгамбарыбыз айтат: "Хайрукум ман таалламал Кур'ана ва аллама." Силердин эң жакшырагыңар Кур'ани Каримди үйрөнүп, жана башкага үйрөткөнүңөр. Мына ке. Эң жакшырагыңар байыңар деген жок, күчтүүңөр деген жок, бийли, мансаптуулуңар деген жок, жокса араб деген жок, жокса да бир башка улутты айткан жок. Эң жакшырагыңар Кур'анды үйрөнгөн, жана Кур'анды үйрөткөн. Кур'анды жөн эле окуус эле эмес, ичиндеги мааниси, ичиндеги жолдомолору, насааты, Кур'ан эмнеге чакырат инсанга? Кур'ан тирүүлөргө түшкөн. Сиздерге, биздерге жашоонун жолдомосу, Имандуу, бактылуу ата кандай болот? Куранды караңыз. Бактылуу эне кандай? Куранды караңыз. Бактылуу үй бүлө кандай? Куран. Бактылуу бала кандай? Бактылуу соодагер кандай? Бактылуу дыйканчы кандай? Бактылуу башкаруучу кандай? Бактылуу баш ийүүчү кандай? Куранды караңыз. Кур'ани Карим адам баласын туура жолдомону көрсөтүш үчүн, туура жолдомону көрсөтүш үчүн берди. Куранды айтат тугандар. Ошон үчүн иншалла баарыбызга тугандар бул келсе керек нерсе. Ар бир мусулман эркек аял болсун, айырмасы жок. Түндөсү болсун, күндүзү болсун, 4 амалды дайыма кылайлы. Алланын зикири менен, түн күн Алланын зикири менен. Алла Таалага шүгүр. Алла Тааладан дуа кылуу. Алла Тааладан кечирим сурап истигфар кылуу. Ар бирибиз ошон үчүн иншалла зикир менен. Алла Таала айтат: "Фадкуруни адкуркум вашкуруни ва ла такфурун." Силер мени эстеп турула, мен да силерди эстеп турамын дейт. Силер мага баш ийгиле, мен силерге сооп берип, ыраазычылыгым менен, күнөөңөрдү кечирүү менен, мен силерди бейишим менен эстейм. Силер мени эстегиле, баш ийип эстегин. Алла Таалам буйрук берди, аткарайын. Алла тыйды, тыйылайын. Алла Таала буйрук берди эмнеге? Чын сүйлөгөнгө. Алла буйрук берди, кечирип койгонго. Алла буйрук берди, кичпейилдикке. Алла буйрук берди, бири-бириңерге жакшылыкка жардам бергенге. Намазга, орозого, зекетке, ажылыкка, Куран окуганга, дуа кылганга, зикир кылганга, шүгүр кылганга буйрук берип атат жараткан Алла субхана ва таала биздин пайдабыз үчүн. Эмнеден тыйы салды? Ширктен сактангыла, капырлыктан сактангыла, текебер болбогула, көрө албастыкты токтоткула. Бири-бириңерге артыңарды көрсөтпөгүлө. Бири-бириңерди жамандыкка чакырбагыла, жамандыкка жардам бербегиле. Бири кек сактабагыла, кек сактабагыла. Кара ниет кылбагыла, чагымчылык болбогула, эки жүздүүлүк болбогула. Дүнүйөнүн кулу болбо, Алланын кулу болгула. Арак ичпе, жакындаба зынага. Бирөөгө жала жаппа, Бирөөнүн аршынын аркасынан ушактаба, бирөөнүн акысына кирбе, бирөөнүн нерсесин жебе, алкымың таза карма, бирөөнү кордобо, бирөөнү зордук, зомбулук кылба. Алла Таала арам нерсени айтат. Кумар ойнобо дейт. Алла субханаху ва таала. Арак ичпе, чочкон этин жебе, арам нерсени токтотуп. Эмне үчүн? Бизге зыян, дүнүйөбүзгө зыян, ахиретибизге зыян, кабырыбызга зыян, денебизге зыян, жан дүйнөбүз, динибизге зыян, бардыгы зыян. Кайсы нерсе зыян болса, Алла арам кылды.
Qayсы нерсе пайда болса, Алла Таала маны бизге адал кылды. Ошон үчүн Алла Тааланы эстеп жашайлы. Жараткан Алла Тааланы эстебесек деле Алла бизди унутуп калбайт. Бирок Алла Таалам бизди эстесек, Алла бизди разы болуп эстейт. Мага шүгүр кылла, шүгүрсүздүк кылбагыла дейт. Алла Субхана бу дүйнөдөгү эң улуу сөз төртөө. Субханаллах, Алхамдулилlah, ла илаха иллаллах, Аллаху акбар. Эң улуу сөз. Субханаллах, Алхамдулилlah, ла илаха иллаллах, Аллаху акбар. Дүниедегі бардық сөздерден ең абзели ушул, ең жақсысы ушул, Аллаху акбар. Періштелердің зикри бұл. Періштелердің зикри, періштелердің сөзі. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады: Субханаллах мен алхамдулилlah, жер мен асман ортосын мына бош мейкендікті соғапқа толтырады. Таразаны толтырады. Субханаллах, алхамдулилlah. Ла илаха иллаллах бұл афзали зикр. Бұл ушунча салмақты жеті жер, жеті асмандан ор. Бұл аламдың жаны. Ушул аламдың жаны ла илаха иллаллах чыкканда ошондо кыямат болот. Сиздин биздин жаныбыз бар, ошон үчүн жумага келдик. Басып келдик, сүйлөп атабыз, угуп атабыз, ойлонуп атабыз, ниет кылып атабыз. Алхамдулилlah, жаныбыз бар экен. Денебизден жан чыгып кеткенде бул жерге келбейт элек. Биздин жайыбызды элдер жууп койсо рахмат айтыш керек, кепиндесе рахмат айтыш керек, үстүбүзгө бар топуракты ыргытып тебелеп келсе рахмат айтыш керек. Адам денеси баалуу эмес, жаны баалуу. Адам денеси барбы? Топурак чачатырган болсоң, айбай, кордук болот, ачуусу келет. Эмне үчүн сен мага топурак таштадың? Жаны чыгып кеткенде топурак таштасаң, рахмат айтат. Таштабай койсом жок. Барбай койсом жок. Аллаху акбар. Демек, караңыз, жан чыгып кеткенден кийин үстүнө топурак көмгөн сооп болот. Ага жакшылык болот. Пайгамбарыбыз айтат, ким жаназага катышса, бир кыйрат сооп болот. Кыйрат деген не десе, Ухуд тоосундай сооп. Эгерде көмгөнгө чейин, топурак салганга чейин катышса, 2 кыйрат, мындайча айтканда, 2 Ухуд тоосунун сообу болот. Бар үстүнө таш таштап келсек, топурак таштап келсек, шагыл таштап келсек, цемент таштап келсек, эмненин бардыгын таштап келебиз? Ага чейин неле? Машина чаңытып өтүп кетсе жини келип атты эле. Кандай адам бул? Чаңытып өткөн ошондой. Акырын өт дейт. Адамдар өтүп баратат, акырын өт. Чаңытпа аларга. Зыян келтирбе. Азыр зыян болчу. Денеси чыгып кеткенден кийин эми топурак таштасаң ага пайда болот. Дене жердин үстүндө калбаш керек. Жердин үстүндө калбаш керек. Жердин астында көмүш керек. Кыямат күнү жер чыгарат анан өзү, ичиндегинин бардыгын чыгарат. Бардыгын чыгарат мынакей. Ичиндегинин бардыгын чыгарат. Жер күбөлүк берет. Мен үстүмдө намаз окуган, мен үстүмдө уурулук кылган, мен үстүмдө арак ичкен, мен үстүмдө кайрымдуулук кылган, жетимдин башын сылаган. Аллаху акбар, Кур'ан окуган, жакшылык кылганыңызга дагы, жамандык кылганыңызга да жер өзү күбө болот. Кайсыл жерге сажда кылдыңыз? Кайсыл жерде Кур'ан окудуңуз? Кайсыл жерде зикир кылдыңыз? Кандай жакшы иш кылдыңыз? Мейли төө ашуудабы? Мейли. Каятан. Калмак ашуу өлөм жер? Шабдан. Шабдан бир ашуу бар эле го. Калмак ашууда тура. Калмак ашууга чыгып азан айтып атасызбы? Күбө болот ошо жер. Алла Таала Кур'анда айтат. Бул жер эртеге кыямат күнү сүйлөйт дейт. Мен үстүмдө мына ушунун канын төккөн. Ушуга бычак сайган, ушуну өлтүргөн. Же ушул жерде зына кылган, же ушунда арам кылган. Же ушул жерде биз ибадат кылган, же ушул жерде Алланы мактаган. Аллага шу бардыгына күбөлүп. Жердин үстүнө баскан, кайерде эмес бардыгы күбөлүп өтүп турган. Ошон үчүн иншалла, келиңиздер Алла Тааланы зикир кылайлы. Тилибизди Алланы зикирине көндүрөйлү. Ушактаганга эмес, жала жапканга эмес, сөккөнгө эмес, дүйнөнү мактаганга эмес. Жок, Алла Таалам тилди берди, аманат кылып берди. Бизди тилди берди, неамат кылып берди. Алланы эстесин деп. Аллахумма гфирли, я Алла кечир деп. Истигфар кылайлы. Алладан кечирим сурап жашайлы. Я Алла, бизде күнөөлөрүбүз көп. Я Алла, күнөөлөрүбүз көп деп. Алла Таалам берген акылды эмне үчүн берди? Куранга ой жүргүзсүн, ааламды ойлосун деп. Инна фи халқис самавати вал ард ва ихтилафил лейл ван нахар ла аятин ли улил албаб алладина ядкуруна Аллах قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا
Subhanaka faqina azabannar. Albatta, yer menen asmandын жаралуусунда, gün menen түндүн алмашуусунда акыл ээлерине улуу белгилер бар. Бул жер асманды ким жаратты бул? Биз жок эле дагы эле бар эле го бул. Бул түндү ким алып келип атат башыбызга? Күндү ким алып келип атат башыбызга? Акыл ээлерине улуу белгилер бар. Акыл ээлери кимдер? Алар Алланы туруп дагы, отуруп дагы, жан баштап жатып дагы Алланы эстегендер. Жана ой жүргүзүшкөндөр. Асман менен жердин жаралуусуна ой жүргүзүшүп айтат. Не деп? О жараткан Алла, сен буну бекер жараткан жоксун. Максатсыз жараткан жоксун. Оюнга жараткан жоксун. Бул акыйкат менен жаралды, максаттуу жаралды, багыттуу жаралды. Бекер жаралган жок. Бизге окшогондорго ой жүргүзүш үчүн. Келиңиздер туугандар, мүнөзүбүздү оңдойлу. Ислам дини жакшы мүнөзгө чакырат. Жакшы мүнөзгө чакырат. Адамзаттын эң чырайлуу кулк мүнөзү пайгамбарыбызга Алла таалам берген. Өзү Кур'анда мактаган: "Ва иннака ла ала хулукун азим." Чындыгында сен эй Мухаммад улуу кулк мүнөздүн үстүндөсүн деген. Пайгамбарыбыз өзү айтат. Акмалу му'минина иманан ахсанухум хулукан. Имандуулардын арасынан толугурагы иманы эң ким? Мүнөзү чырайлуу болсо. Хойрукум ли ахлихи. Силердин эң мыктыңар үй бүлө бала чакаңарга мыктыңар. Эң жакшыраңар үй бүлө бала чакаңарга жакшыраңар. Ана Алла субханала ва таала айтат, не деди? Хадисте келет мынаке. 3 кишини урматтаган Алланы урматтагандай, Аллага сый көрсөткөндөй, Аллага таазим кылгандай. Кимди? Мусулман аксакалды. Куранды жаттаган карыны, алынча кошумчасыз жана адилеттүү бадышаны ким урматтаса, Аллага урмат көрсөткөндөй. Аллага урмат көрсөткөндөй. Bir hadiste Peygamberimiz aytат, kim kişilerге райым кылбаса, улууларды урматтабаса, алымдарды кадырлабаса, ал бизден эмес дейт. Bir hadiste aytат Peygamberimiz, ач көз, көрө албас, кордоочу бизден эмес деген. Ошон үчүн келиңиздер, жакшы мүнөзгө Peygamberimiz чакырып атат. Кандай? Кичпейилдикке, текеберленбейли, жөнөкөйлүккө, уяттуулукка чакырып атат Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bizim dinimiz uyattуулуктун üstünde, жөнөкөйлүктүн üstünde kurulgan din. Uyattуулугу менен сыймыктанабыз. Биздин динибизде жөнөкөйлүгү менен сыймыктанабыз. Ислам диндин жаркыраганы, тараганы, баасы жөнөкөйлүк менен уяттуулуктун üstünde. Текеберлик менен уятсыздык бул капырлардын, булардын фундаменти деп айтсак болот. Ошон үчүн иншалла келиңиздер, алхамдулилла өзүбүз дагы жөнөкөйлүккө, өзүбүз дагы алхамдулилла уяттуулукка, динибиз уяттуулукка чакырган. Ихластуулукка чакырган дин. Ихластуулук кандай? Биз адамдын эле мактоосун күтүп отура бербей, адамдардын эле ушундай кулагына сиңсин деп, алардан ушу алкышын күтүп отура бербей, Алланын ыраазычылыгы үчүн кылат мусулман адам. Жакшы иш кылса, Алланын, жаман ишти таштаса дагы Алланын ыраазычылыгы үчүн кылат. Жакшы ишти кылса дагы Алланын ыраазычылыгы үчүн кылат. Ибадаты да Алланын ыраазычылыгы үчүн. Күлгөнү дагы, көзүнө жашы дагы мусулмандык Алланын ыраазычылыгы. Эл билбей, уга, укпайбы? Ага кызыктырбайт ага. Билип кала турган болсо макул. Бирок ал үчүн кылбайт. Ушул мактасын, элди мактаган канча эле? Кыямат күнү Алла Таала айтат, ким үчүн кылса, ошодон соогун алып алсын дейт. Каяка барабыз, каяктан барабыз. Ошон үчүн иншалла пайгамбарыбыз айткан, Алла Таала силердин өң түсүңөргө, байлыгыңарга карабайт. Силердин жүрөгүңөргө, денеңерден чыккан амалдарга карайт. Алим туугандар, дааватка келе турган болсок, ушу жакшы сыпаттар бизге келсин. Жакшылыкка себепчи болгон, далалат кылган, жакшылыкты кылгандай эле сооп алат. Өзүбүз эле жакшы боло бербей, же болсо өзүбүз эле арам нерсени таштабай. Ушу элибизди, мынакей Шабдан айылы, андан кийин Чоң Кемин, андан кийин Чүй, анан Кыргызстан, Орто Азия, эсен бүткүл аалам. Ар бир мусулман, ар бир инсан, алхамдулилла Алла Тааланы таанып, жараткан Алла Таалага сыйынып жашасын. Ошон үчүн иншалла барыбыз ниет кылайлы. Жараткан Алла субханала ва таала канча өмүр берсе, ушул өмүрдү калганын эми көбүн өтүп койдук го, бирок калганын деп сүйлөйлү. Канча калды Алла билет. Ушуну ибадатта өткөрүп калайлы. Ушуну бир тазалык өткөрүп калайлы. Ушуну бир иншалла бир көңүлдү, бирөөнүн жүрөгүн ренжитпей, өзгөчө ата эне бир тууган бала чаканын жүрөгүн оорутпай, жамандык кылбай, жамандык кара ниеттик болуп, жаман ойлобой, ушуну өткөрөлү туугандар. Яхья ибн Муаз
разияллаху анху рахматуллахи алейхи айтат: мұсылмандың ақысы сізден үліші үш нәрсе бар дейді. Мақтаң, пайда жеткіріңіз, пайда жеткіре албайсыз, зиян жеткірмеңіз. Аның көңілін көтеріңіз, көтере албайсыз, аны қайғыға батырбаңыз. Аны мақтаңыз, мақтай албайсыз, жамандабаңыз дейді. Мына біздің ұранымыз, біздің жашообуз күн сайын мен ертемен тұрғанда ниет қылышым керек екен. Мұсылман адам ниет қылыш керек екен. Қантип? Мен бүгін пайда жеткіріп жашайын. Тилим менен болсын, қолым менен болсын қызмат қылып, ақчам менен болсын, дуам менен болсын, тажрибам менен болсын, қандай ғана болбосын, мен бүгін пайда жеткірем. Пайда жеткіре албайсыз бы? Жеткіргіңіз келбей атабы? Қандай болса дағы зиян жеткірбеңіз тақсыр. Турматы мұсылман бір туған, зиян жеткірбеңіз. Бірөні сөкпеңіз, бірөні тілдебеңіз, бірөні қарғауаңыз, бірөге жаманды қылбаңыз, бірön біресесін чаға бербеңіз, бірөге ошыны тосқолды қыл. Жоқ. Туғандарым. Екіншісі, мұсылман адамдардың көңілін көтеріп, мұсылман адамдардың көңілін көтеріп. Ауырып атса ештеңе емес, Құда қаласа, Алла субханаху ва тағала иншаалла шипа беруші зат деп. Көңілін көтерейін. Бірön үйінен бір ушундай өлік шығып қалса, барын көңілін көтерейін. Қандай болса да, бір игілікке жетсе дағы аны көңілін көтеріп, анын машалла игілігін бөліше білейін. Егер де жақсы көңілін көтере албасақ, құрсаң қыла албасақ, анда қыжалат қылбайлы қойлчу. Қыжалат қылбайлы қойлы. Мына мұсылмандың сыпаты ушул. Мұсылман деп ушуну айтат. Тили менен, қолы менен башкаларга зыян жеткирбеген. Мактайлы. Бүгүн биз жамандаганга өтүп алдык. Адамдын жакшылыгы көзгө көрүнбөй калды. 99 жакшылык кылып, бир жамандык кылса, ошо жамандык деле айта беребиз биз. 99 жакшылыгын айткыбыз келбей калды. Көргүбүз келбей калды. Буну эмне үчүн ушундай болуп калдык? Шайтандын азгыруусу. Шайтан минип алса ошондой болосуң да. Анан эмне болот эле? Кандай ошо 99 болбосо, адилеттүүлүк дагы, тең салмактуулук дагы карай турган болсокчу, жакшылык менен жамандыкты таразага тартыш керек да. Андай эмес да. Бул адам жакшылыгы дагы бар, жамандыгы. Адам баласы болгондон кийин сөзсүз кемчилдик болот. Сөзсүз аксак, сөзсүз ката, сөзсүз жаңылыш, сөзсүз күнөө. Пайгамбарыбыз өзү айтып койгон, күллү бани адам хаттаун. Адам баласынын баары катакер. Катакер. Катанын жыйнагы, кемчилдиктин жыйнагы адам деген. Эң жакшы катакер алгайсы тооба кылуучу дейт. Катасында тура бербейт экен да. Өжөрлөнүп, ошо күнөөнү кыла бербейт да. Бир күнөө болуп калды, сразу кайтат дагы. Бир-бирөөнү эгерде намаз багымда токтоп калдыбы, сразу казасын окуйт. Болду, эми каза кылбайм дейт. Бирөөнүн жүрөгүн ортуп койду, барып сразу кечирим сурайт. Бирөөнүн билбей бир нерсесин алып койду, алып барып берет ал. Эмне үчүн? Ал жердин аркасынан турбайт ал. Эмне үчүн? Бул алхамдулилlah ахиретке даярданган адам. Ахирет керек адам. Ошон үчүн ниет кылабызбы иншалла туугандар?